Арбаңыздар, назарыңыздарда чактыш көрсөтүлсө, биз бүгүн дагы бир ошол кыргыз окурмандарына атайын бир окулукту, бир атайын өзгөчө бир бүгүнкү күндүн өткөндүн өткөнгө бир көз чаптырган бир китептин бетин ачалы деп отурабыз. Мына белгилүү журналист, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, саясий илимдердин кандидаты Бакыт Орунбековдун мына жакында эле Көкжал деген китеби жарык көрдү. Мына ушул китептин тегерегинде бүгүн кенен кеп кылалы деп отурабыз. Анан мен бүгүн ушул суяга келген меймандарды тааныштырып өтөйүн. Жогоруда эле айтып өттүм. Менин жанымда Бакыт Орунбеков отурат. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, саясий илимдердин кандидаты, публицист, журналист катары белгилүү. Андан кийин Кубат Чекиров бүгүн студияда мейманда. Кут билим медиа борборунун директору, журналист, публицист катары белгилүү. Эми бүгүн раз ушунча китеп жөнүндө кеп кылуунун башында Бакыт Орунбеков жөнүндө бир учкай сөз. Бакыт Орунбеков убагында кечеги эгемен алган турмушта ага чейинки советтик жашоодо ошол кыргыз журналистикасына өзгөчө эмгек сиңирди десек болот. Мына бул жерде кыргыз советтик кыргыз журналистикасы деген атайын китеби чыкканы менен дагы белгилүү. Бул китеп менен ошол кийинки ушул эки доордун ортосунда калган ошол журналисттердин чөйрөсүнө өзгөчө бир окуулукту белек кылганы менен дагы ошол кыргыз журналистикасына салым кошкондугун далилдеп турат. Андан кийин дагы буга чейинки бизге белгилүү бир 13 китептин автору, мына 13-чү китеби, мына жогоруда айтып өттүм, Көкжал деген китеби. Ошондой эле Бакыт Орунбеков ошол мамлекеттик кызматтарда да иштегендиги менен белгилүү. Маселен, айталы, Тышкы иштер министрлигинде бир топ жыл иштедиңиз, андан кийин башка бир мамлекеттик кызматтарда да болдуңуз. Эми баарын бүгүн айтпай эле коелу. Бүгүн чыгармачылык жөнүндө кеп. Анан эми сөздүн башында айтайын дегеним, мына китептин аты Көкжал. Эмне үчүн Көкжал? Себеби баягы чыгармачыл адам китептин атын коюуда дагы бир топ көп маселенин тегерегинде ой жүгүртөт. Анан баягы китептин өзөгү эмне үчүн ошол темасы ошо Көкжал бул. Же Көкжал дегендин артында дагы кандай сырлары бар? Дегенде ушуну айтып берсеңиз, анан китептин ичине өтөлү. Эми Көкжал деген түшүнүк, Көкжал деген сөздүн этимологиясы көпчүлүккө эле дайын деп ойлойм. Көкжалда өзү биринчиси бул карышкырга тиешелүү, карышкырды Көкжал деп айтабыз. Экинчи карышкырдын экинчи аталышы деп. Анан Көкжал дегенде бул экинчиси бул тайманбас, өткүр, чечкиндүү деген сыяктуу бир мыкты сапаттарга ээ адамдардыга берилген бир кошумча сапаттык мүнөз да. Мына ошондой. Анан кийин бул китептин атын коердо китептин ичиндеги негизги бир өзөк бир чыгарма бар. Бул Кыргыздын улуу саясий ишмери Жусуп Абдырахманов жөнүндө менин киноповестин түзөт. Мына ошого да ат коердун алдында бир топ ойлонуп, кеңешип, мына Кубат Чекиров коллегабыз, кесиптешибиз менен дагы кеңешкен жайым бар. Анан кийин ушул Жусуп Абдырахмановдун бейнесине, мүнөзүнө, жалпы ишмердүүлүгүн чалдырып келгенде ушул Көкжал деген ат туура келип калды да. Анан кийин жалпы китептин атын коердо да ошол турган өзөк атты, ошол аталышты койгону туура көрдүк. Демек, Жусуп Абдырахманов менен байланыштуу экен да. Байланыштуу. Көкжал деген. Анан эми Кубат эке, бул китепти окуп чыксаңыз керек. Анан ушул Көкжал боюнча деги эле ичиндеги мазмун менен мен оюмча айкалышты деп атпайбызбы? Бирок сиз кайсы жагына көбүрөөк басым жасайт элеңиз?
китептин аталышы боюнча. Китептин биринчи бөлүгү бул ошол азыркы бакытта айтып өткөндөй эле Жусуп Абдрахмановдун саясий басып өткөн жолуна арналган кино очерк. Кино публицистика десек болот. Ал жердеги эң башкы эпиграф болуп баягы эгерим кайра төрөлсөң биздин жерде туула бер деген ушу эпиграф ага абдан жагат да. Жусуп Абдрахмановдун басып өткөн саясий жолуна ошо мындай көркөм публицистикалык болуп арналган менин оюмча мындай биринчи эмгек деп ойлоймун. Себеби дегенде буга чейин ушул темада мындай эмгектерди баягы илимий же болбосо башкача тармактагы эмгектерди көрүп жүрөбүз. Анан бирок биринчи деп айтканга мындай айрым бир деңгээлде негиз бар да. Себеби жана кино документалдуу фильм тартылганда конкурс жарыяланып, Бакыттын сценарийи ошол жерде жеңип алып, ошонун негизинде анан кийин документалдуу фильм тартылган. Ошол документалдуу фильм тартылганда Жусуп Абдрахмановдун 100 жылдыгына арналып тартылган болчу. Ошондо коомчулук абдан жылуу кабыл алды. Ал жердеги эме эң негизги лейтмотив, эң негизги тема албетте бул ошол Жусуп Абдрахмановдой залкар саясий ишмердин жаралуу тарыхый шарты. Ошол кызмат өтөгөн, ошол кыргыз мамлекетин түптөп, алдыга сүйрөп аткан ошол кыйын кезең, жанагындай кырдаал, ошолордун бардыгын мындай баягы тарыхый документалдык деңгээлде изилдеп туруп анан көрсөткөндүгүндө да баягы Папан Дүйшөнбаев деген биздин бир жазуучу бар, ошол айтты эле. Баягы ал учурда таптык күрөш деп биз барып согуп келбедикпи? Ооба. Ал киши айтып калат, таптык күрөш эмес, ал убакта топтук күрөш болгон депчи. Себеби ошол большевиктер дагы бийликке келгенден кийин, так Лениндин көз өткөндөн кийин Сталин, калган Троцкийди, Зиновьевди, Каменевди жана башкалардын баарын тазалап, алардын ордуна өзү отуруп, анан кийин жана башка сыяктуу ал жерде ошо мындай большевиктердин өздөрүнүн элитасынын башкаруучулардын ортосунда топтук күрөш жүргөндө. Ошол топтук күрөштүн сыяктуу эле ошол Кыргызстандын дагы баягы жаңы республика болуп, автономдуу область болуп уюшулуп атканда, бир жагында Худайкулов баштаган топ, экинчи жагында биздин Абдыкерим Сыдыков баштаган топтор. Мына ошолордун кол астында жүрүп анан кийин ошолордун окуучусу болуп, анан кийин Абдыкерим Сыдыковдун өзүнүн шакирти болуп анан Жусуп Абдрахманов келип атпайбы. Анан Жусуп Абдрахманов өкмөт башчысы болуп бул жерде иштеп аткан күндө дагы анын дагы топтук күрөш, андагы жанагындай оппозиция, ошол нерселердин бардыгы баргондо ошонун бардыгын ушундай ушунчалык жеңе билгендиги. Анан өзгөчө бир тарыхый баягы маселе бул жанагы ошол ийгин маселеси, нан тапшыруу. Өкмөттүн планы аткарылбаса койсун, бирок биздин элибиз ачка калбасын, биздин ошол планды аткарып койду деп кызматтан алып койсун деп туруп анан баягы 1000 миллионго жакын дейбизби, жаа ошол айтор каптаган Казакстандагы аш келгендерди баарын ошол жерге тосуп алып, ошол жерде аларга ошончолук жардам көрсөтүп, ошол эле учурда Кыргызстандын коммунисттерин башкарып турган ошо Шахрай деген, ошо Шахрайга өзү таасир көрсөтүп, аны өзүнө имерип, аны көндүрүп, аны ынандырып, анан кийин ошентип анан кийин Кыргызстанда жанагы Украина менен Казакстандагыдай чоң кырсыктын, ачкачылыктан чыгып кетпегени так ушул Жусуп Абдрахмановдун түзөмчү эмгеги. Муну ушул сыяктуу нерселерди айтып отурабыз.
Албетте. Жалпы ушул жанагы жогору мына көкжал деп аталышынын себеби көрсө дагы бир очерктер менен да байланышат турбайбы? Дагы бир китептин ичинде башка да очерктер бар да, кээ бир адамдарга таандык, тарыхый адамдарга. Анан эми ал кийинки суроонун кайрымында болсун, жалпы ушул Бакыт Орунбековдун чыгармачылыгы жөнүндө айтып бересизби? Ушул китеп ичинде кандай чыгармалар камтылды? Сиз кайсы жагына бир өзүңүзчө бир көңүлүңүз төшөлдү? Бул жерде бир 2-3 моментине токтолуп коеюн. Биринчиси ушу Жусуп Абдырахман жөнүндө биз айтып өттүк. Экинчиси бул жанагы өзүнүн мындай мекен таануу дейбизби, ошого алып келгенде ошол өзүнүн баягы туулуп өскөн Тогустуроо, анан өзүнүн ата журту, өзүнүн баягы ага журту деп коебузбу, ошолор жөнүндө өзүнүн мындай жазгандары да. Бул мисалы үчүн Тогустуроодон көп эле калемгер чыкты, көп эле окумуштуу чыкты, бирок мындай Тогустуроонун энциклопедиясын жазып, Тогустуроодогу элдин улуттук нарк дөөлөтүн же болбосо тарыхын мындай өзгөчө белгилеп жазып изилдеген эки киши болсо, ошонун бири Бакыт Орунбеков экенин мен жакшы билем да. Андан кийин муну ошол Кыргыз Совет журналистикасынын тарыхын изилдеп келет баягы. Анан ошол учурдагы мына өзүнүн студенттери менен бирге эркин тоодон баштап бүгүнкү күнгө Кыргыз туусуна чейинки, анын ошол басып өткөн мына 100 жылдык тарыхынын эң орчундуу учурларын изилдеп, аны кагазга түшүрүп, анан ошону обзор кылып, анан ошону кайра окуу китеп, окуу монография түрүндө кайра сунуштап чыгарып атат, чыгарды. Мына алдыбызда турат мына ошол советтик журналистика деген. Ошонун мындай айрым бир үзүндү, айрым бир мындай фрагменттерин дагы бул китепте орун алган. Жалпы чыгармачылыгы боюнча? Эми жалпы чыгармачылыгы боюнча мына айтардан мурда мен бир Бакыттын мындай мынчалык кесипкөйлүгүнүн жалпы генерациясы, жалпы жаратмандык ишинин эмес төркүнү каяктан экенин айтып коеюн деп атам да. Мына советтик Гарвард деп койчубуз, ошол Советтер Союзунун учурундагы эң жогорку баягы мартабалуу университет, Москва мамлекеттик университетинде биз чогуу окудук. Ушул университетте кайра куруунун шамалы аябай кызып турган, ушундай демократиянын жанагы айкындык деген, кайра куруу деген ураандар жаңырып 90-жылдары. 90-жылдарга чейин, 80 кайра куруунун жылдары, 80-жылдардын ортосу. Ошол жерде Москвада мына азыркы абдан популярдуу болуп аткан Жириновский, ошол жанагы Манеж площадында күркүрөп, ары бери батпай, эл депутаттарынын жанагындай съезди Кремльде күнүгө дүйнөнүн көңүлүн матап, ошол жерде Чыңгыз Айтматов менен Давид Кугулдинов, Распутин, жанагындай Залыгин жана башка мындай атактуу жазуучулар ошол жерде чоң саясаттын тискенин бурап атышкан учурда биз ошол жерде студент элек, анан биз ошол чоң саясаттын мындай күйүүсүндө өзүбүз көрүп калдык. Бакыт мына ошол жерде кыргыз жаштарынын саясий баягы өзүнчө бир клубу уюшулган. Бирикпесе акыйкат деген, ошол акыйкат деген уюмдун биринчи президенти болуп шайланып, ошол жерде мындай кыргыз жаштарынын саясий билим деңгээлин көтөрүүгө, алардын көзүн ачууга, аларды мындай ошол жаңы замандын нугуна багыттоого дагы өзүнчө мындай бир көп деңгээлде жумуш аткарылган. Андан кийинки иш тажрыйбасы да абдан мындай жемиштүү болду, ар тараптуу болду. Биринчи эркин гезит деп коебуз, демократтардын КДКнын биринчи уюштурган гезити ушул Майдандын башкы редакторунун орун басары болду. Аман Токтолуп деген ошол учурдагы эң бир таланттуу калемгер менен түзөңгүлөш иштеп, кызматташ болуп, шакирти болуп, көп нерсе үйрөндүк биз андан. Андан кийин мына Бакыттын жолу ошол эле комсомолдордун гезитинде иштеди. Андан кийин мына өкмөттүн улуттук тун гезити Кыргыз туусун бир эмес 2 жолу башкарды. Облустук гезитти Акыйкатты башкарды Жалал Абад облусунда. Ошол эле жерде Жалал Абад университетинде сабак берип жүрүп, ошол жердеги ишкоз жаштардын өзүнчө бир камертон деген сонун долбоорун ишке ашырды.
андай мисал же Америкада университетинде же Славян же Кыргыз мамлекеттик университетинде болгон жок. А ошол регионалдык университетте бир кичинекей чакан факультетте эле ошо кесипти уюшулду да. Абдан жакшы болгон. Анан ошол жактагы эркин биринчи эркин деп коебуз, мындайча айтканда көз каранды эмес, ошол Фергана гезитин уюштуруп ошол чөлкөмдө жалпы Фергана чөлкөмүндөгү мындай өзүнчө канча тилде чоң саясат кылып өткөн Фергана деген гезитти уюштуруп, бул дагы өзүнчө бир тарыхый этап, тарыхый факт болуп калды да. Андан кийин мына ошол Кыргызстандагы эң белгилүү болгон эки чоң радио станция BBC менен иштеди, Азаттык менен иштеди. Бакыт иштебеген кай жер калды деп ойлойм да. Бакыт иштебеген кай жер калды. Анан бул бирок ошол жерлердин бардыгында өзүнүн практикалык иш аракетинин аркасында сөзсүз түрдө ошол ар бир көргөнүн илимий жолго салып, публистикалык саясий тилге салып, ошонун баарын жыйнап жүрүп отуруп, анан уга маал менен китеп чыгарып, мына 13 китеп чыгарды деп атабыз. Өзүнүн илимий ишмердигине дагы токтолуп кетейин. Мына Кыргызстанда саясий партиялардын ишмердигин изилдеген эгерде эки окумуштуу болсо, анын бири ошо Бакыт Орунбек. Муну Кыргызстандагы саясий процесстердин, анын ичинде ошо саясий партиялардын орду, эволюциясы, алардын ортосундагы саясий күрөш, ошол саясий күрөштүн өзгөчөлүгү, анан ошол шайлоолордогу жанагы нерселердин бардыгын эгерде бүгүн политология жагынан кимде ким өнүгөм, көз ачкан бир нерселерди окуйм десе, мен сунуштай турган ошо Бакыттын диссертациясы, Бакыттын китептери. Мына китепте да берилген экен. Эми Бакыт эке, мына сиз жөнүндө Кубат эке абдан кенен айтып берди. Албетте бул толук эмес, дагы айтсак болот эле. Бүгүн раз китеп боюнча болгон соң китеп жөнүндө кеп кылалы. Мына бул Көкжал китебиңиздин негизги аталышын жана сиз жогоруда айтатыңыз. Белгилүү ошол Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү саясий ишмер Жусуп Абдрахманов менен байланыштырдым. Ошондой эле бир нече дагы бир ошол тарыхый адамдардын бейнесине менен байланыштуу деп. Анан албетте Жусуп Абдрахманов жөнүндө буга чейин бир нече изилдөөлөр болду, ал боюнча чыгармалар жаралды, китептер чыкты деген маанини айткым келип атат да. Бирок ошонун ичинде мына сиздин кино повестиңиз кандай бир артыкчылыктары бар? Биз көрбөгөн же болбосо жалпы окурмандар билбеген дагы кандай бир жаңылыктарды биз таба алдыңыз? Мисалы, кечеги өткөн улуу Кыргыздын окуялары жөнүндө 16-жыл боюнча деле дагы эле жазып атпайбызбы? Бүгүнкү заманда жашап аткандардын көз карашы өткөн менен айырмасы бар да. Ошонун сарындай сиз Жусуп Абдрахмановдон эмнелерди таптыңыз? Жаңылык. Ар бир чыгармада ал кино жаатында болобу, же болбосо башка жанрларда болобу, бир жалпылык бар. Бул окуянын өзү, окуянын өнүгүшү, окуянын чийлениши, окуянын чечилиши, окуянын аягында бир кайсы бир кепти, кайсы бир идеяны айтыш керек да. Жалпы кинонда бир темасы болуш керек деген ойдомун. Анан кийин мен ошол стилде албетте биз кармандык. Абдрахмановдун кайсы тарабын беребиз, эмнесин беребиз депчи. Жана Кукем айтып кетти, мурда ошо документальный фильм тартылганда бардыгы 100%, 100% ошол документалдуу окуяларга, документтерге таянганбыз да. Бул жерде көркөм чыгарма болуп атат. Көркөм фильмдин негизи, көркөм фильмдин сценарийинин негизинде жанагы повестке айланып отурат да. Бул жерде бир негизги бир 15 чоң сюжет бар, сюжеттик линия бар да. Ошол 15 сюжеттик линия бул Жусуп Абдрахмановдун саясий ишмердүүлүгүн, адамдык касиетин, басып өткөн жолун, жалпы эле биздин тарыхыбызды чагылдырганга аракет кылдык да. Мисалы үчүн, бирок эң негизгиси ошол Жусуп Абдрахманов жашаган доордогу тарыхый эмелерден биз алыстабайбыз.
Misal үчүн бир сюжет бар. Жусуп Абдурахманов кичинекейинен эле Манас менен чоңойгон. Манасты өзүнүн боюна сиңирген. Лидер болгондо каяктан чыгат бул? Бул канынан, тегинен, башынан, депчи. Анан кийин бир тарыхый эмелерде, санжыраларда, башка документтерде айтылат. Жусуп Абдурахмановдун атасы дагы бул манап болгон, эл башкарган киши болгон, эл тагдырын чечкен киши болгон. Анын үйүндө Сагынбай Манасчы барып турган депчи. Биз мисалы үчүн ошол Жусуп Абдурахмановдун балалык кезинде мен Манас менен чоңойгондугун, Манас менен оозагандыгын, Манасты боюна сиңирип, улуттук эмеси тамыры ошол жактан келгенде идеяны бергенге аракет кылды. Мисалы үчүн Жусуп Абдурахмановдун бир чоң дагы бир эмеси феномени бул дневниктерде, күндөлүктөрдө башка ошол учурдагы саясий ишмерлердин деңгээлин, жалпы масштабын салыштырып келгенде Жусуп Абдурахмановдун күндөлүктөрү Жусуп Абдурахманов ким экендигин ачып берет да. Мен Жусуп Абдурахмановдун күндөлүктөрүндөгү негизги бир урунттуу окуяларды дагы көркөм эмеде ракурста бул эмеге китебиме киргизгенге аракет кылдым да. Мисалы үчүн Жусуп Абдурахманов жана Москвадагы ошол учурда 20-30-жылдардын башындагы Маяковский, Кушнер, башка бир ошол учурдагы саясий дагы, маданий дагы ишмерлер менен тең ата сүйлөшүп, аралашып, дос болуп, алардын клубунда, алардын тобунда жүрүп атат да. Буга аларга кошулуш үчүн да кайсы бир деңгээл, кайсы бир эме керек да, билим керек да. Ошол эмне үчүн андай болду депчи. Аны берген аракет кылды. Жана Жусуп Абдурахмановдун феноменинде эмнелер бар? Эмне үчүн Жусуп Абдурахмановдун бийиктикке чыгарып турган эмне? Кайсы аракети, кайсы көз карашы, кайсы эмгеги депчи. Мына ушуларды биз бөлүп жана айтып аткандай 15 сюжеттик линияда Абдурахмановдун бир бейнеси ачылат. Бир жагы мен сурагандарда айтам, эгерде кино чыгып кала турган болсо, кино буюрса ошо Кыргыз кино департаментинин жана айткандай конкурс болду, алардын жыйынтыгы чыкты. Буюрса ошол жыйынтыгы менен мына белгилүү жазуучу, журналисттер союзунун төрагасы Каныбек Именалиев экөөбүздүн жазуучулар союзунун төрагасынын анын Каныбек дагы Жусуп Абдурахманов жөнүндө кино сценарий жазган экен. Муну мен жаздым. Муну экөөнү ошол кино департаментинин комиссиясы жактырды. Эми ошол эки сценарийдин негизинде буюрса көркөм фильм тартылат деген жакшы маалыматтар, кабарлар айтылып атат. Ошол жерде мен бир айткан сөз кыстырып кетейинчи. Жана айтып калбадыкпы? Казакстанда жүргөндө Жусуп Абдурахманов анан ошол жактан Кыргызстанга келгендеги себеби бар эмеспи? Анысы мына Кыргыз өкмөтүнүн ошол анда Кыргыз биринчи тоолуу Кыргыз областын уюштурган адам бар эмеспи? Ошол киши Казакстандан көрүп калып, анан кийин бул жерде кандай жүрөт бул кыргыз бала экен, орусча билет экен деп анан ошентип анан чакырып келет эмеспи? Абдыкерим Сыдыков менен биринчи жолу ушкан учуру мындай бир өтө бир көркөм албетте ошол нерсе бар да. Абдыкерим Сыдыков бул Жусуп Абдурахмановдон 10 жаш улуу болгон. Анан кийин Жусуп Абдурахмановдун дагы шакирттери, Жусуп Абдурахмановдун санаалаштары менен чогулганда алардын баардыгына жол көрсөтүп, мындай тажрыйбасын айтып берип турган бул Абдыкерим Сыдыков болгон да. Анан ошонун баардыгы Абдыкерим Сыдыковду биздин манасыбыз деген. Анан кийин Абдыкерим Сыдыков мурдадан тиш кагып, жолду тажрыйбасы чоң болгондуктан Жусуп Абдурахманов
эме жанагы ак гвардия менен согуша турган эмелерге командир болуп, бир аскер кызматкери болуп, офицер болуп жүрөт да. Табылга. Анан кийин ошол жерде байкап калат да, гай бул бир ок болуп калса, бир ок жаңылып калса, бул баладан айрылып калабыз деп турупчу, аны врачтык комиссияга алып барып туруп, аны комиссия айтып салат да, согушка жараксыз, эмеге аскердик кызматка жараксыз деп туруп, анан кийин комсомолго алып келип атат да. Анан комсомолдон анан кийин эме Жусуп Абдрахманов жолугуп атат. Ошо комсомол демекчи, мисалы могул жерде дагы чоң сюжет бар. Владимир Ильич Ленин большевиктер партиясынын жетекчиси, Советтер Союзунун биринчи жетекчиси деп коелучу. Ошол киши менен акыркы жолу дагы биринчи жолу да жолуккан жалгыз кыргыз Жусуп Абдрахманов. Бул тарыхый документ бар. Тарыхый документ бар. Экөөнүн диалогу бар. Экөөнүн диалогу бар. Диалогту да биз Жусуп Абдрахмановдун кененин окуйбуз, башка да документтерди карайбыз. А бул жерде ошону көркөм деңгээлде алып чыкканга эме кылдык да. Дагы бир десе Сталиндин өзү менен мындай жолуккан нерселерин мисалы үчүн изилдеп көрдүңбү дегенде бакыт. Ошо Сталиндин өзү ошол учурда баягы кийин дневнигине, күндөлүгүнө өзүнүн баягы лазурный калем менен жазган нерсеси алып элдин көбүнө белгилүү дечи. А бирок баягы Кыргыз Республикасын башкарып турганда ошол учурда эми баягы жыйналыштарда жолугуп көрүшкөн болуш керек. Баягы мындай жеке кабыл алуусунда деле болгон болушу керек деп ойлойм да менчи. Мына ошол жагындагы мисалы үчүн баары бир баягы көркөм линия менен өнүктүрсө деле туура болчу да. Албетте тиги Сталин менен дагы Сталин учурунда Сталин башкарган политбюронун да борбордук комитеттин аппаратында дагы жалгыз кыргыз Жусуп Абдрахманов иштеп атпайбы? Анан ошол аппараттагы эме баштапкы коммунисттик уюмдун жетекчиси Жусуп Абдрахманов болуп атат. Ал баштапкы уюмга Сталин өзү дагы мүчө. Демек ал баштапкы уюмдун мүчө эмеси Жусуп Абдрахманов, анын катышуучулары эме. Анан кийин Жусуп Абдрахманов кандайча тиги жогорку өкмөт башчысы болуп калды. Өкмөт башчындагы коюп атканда талапкерлерди изилдесе керек да. Албетте. Ошондо Жусуп эменин тиги Сталиндин макулдугу керек болгон. А Сталиндин макулдугу алыш үчүн Сталин аны билиш керек. Бул 1927-жылы болуп атпайбы? 27-жылы Кыргыз АССРнин аткаруу комитетинин председатели болуп атат. Жусуп Абдрахманов 27 жашында. 27 жашына чейин Сталин менен тааныш болуп атат. Анан кийин Сталин ошол мындай логика өзү ошого алып барып атат. Сталин Жусуп Абдрахмановдун кандидатурасын, талапкерлигин жактырган. Кийин Жусуп Абдрахмановдун үстүнө кара булут айланып, иши, тагдыры оор болуп турган убакта Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү Сталиндин колуна түшөт. А мен изилдөөлөрүм боюнча Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү Натансанда калган. Биздин версияларыбыз боюнча Натансанда калган. Натансандан кантип Жусуп Абдрахманов өтүп кеткен. Натансандагы контрреволюциялык кыймылдарга катышты деп туруп, троцкийчилик деп туруп, аны дагы камакка алышкан да, аны дагы. Демек, ошонун үйүнөн табылган болсо керек да. Бактыге, анан жогоруда жакшы маселе айттыңыз. Сталин менен дагы жакшы тааныштыгы болгон, эми жумуш менен байланыштуу, кызмат менен байланыштуу. Бирок бул 4 жолу кат жазып атпайбы, Кийин баягы өзүңүз айткандай үстүнө бир кара булут айланганда, бирок бир да жоголган жок да. Ушул тарабын изилдеп көрдүңүзбү? Себептерин? Түздөн түз жана эмне үчүн жооп берген эмес деген өткөн жокмун, бирок бизде менде бир логика бар. Жанагы Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү Сталиндин колуна түшкөндөн кийин, мына ал болсо мына 2-3 жыл болду. Ошол Сталиндин баягы виза салынган, документке белгилүү болду да. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн бурчуна башталышына жазып атат. Каганович деген СССРдин экинчи адамы. Калелинге жана башка 7-8 кишилер фамилиясын жазып, ай, муну аябай көңүл буруп окугулачы деп атат. Көңүл буруп окугулачы.
окуп туруп анан кайра мага келип айткыла, муну мага кайра кайтаргыла деп атат эми күндөлүктүчү. Кайра өзүнө кайтаргыла деп атат да. Демек бул Сталин Жусуп Абдрахмановдун тагдырына мындай көңүл бургандыктын белгиси да, көңүл бургандыктын белгиси. Анан кийин алар менимче эми окугандан кийин кайсы бир справкаларды, тактамаларды, бир документтерди киргизсе керек да. Деп туруп ал Сталинди ошол тескер башка нукка буруп коюшу мүмкүн да. Да бул контрреволюциялык кыймылдарга катышкан, же болбосо жанагындай өз алдынча өз билемдикке барган, советтик түзүлүшкө сын айткан деген немелер менен жанагындай жооп берилбей калышы мүмкүн деп ойлойм да. Эми Жусуп Абдрахмановдун өзгөчө жаралган чыныгы өзүңүз жазгандай көкжал экендигин, аны жанагы атууга өкүм чыккандан кийинки дагы учурларын абдан жакшы сүрөттөп берген экенсиз. Ошол мисалы эми мен айтайын дегеним, жанагы жогоруда айтып атпайсызбы? Бул Манасты жашынан таанып, ошол учурда Манас менен сугарылган кыргыздын Манап деп атасы, ал мезгилде Манап кийинчерээк келди окшойт да, сыягы бий болсо керек эле. Эмеге чейин, орустар келгенге чейин эле Манап деген. Туура, ар жакта орус баскынчылыгы келгенде алып келди да. Анан ошондо эми анда негизинен баягы бийлер эле болгон да, негизинен баягы эл башкарып жүргөндөр эле болгон да, Манаптар деле. Анан ошол Манаптын баласы болсо, демек ал жетесинде, нар жагында ошол чыныгы кыргыздын салттуу жашоосу менен сугарылган, ошол конституцияда кыргыздын жашоо конституциясы менен чыныгы сугарылган уул экендигин, өзгөчө уул, чыныгы көкжал экендиги, жана өзүңүз да айтып өттүңүз, ошол жанагы буга бир ок тийип калбасын деп, андан дагы сакташкан деп. Сактоо үчүн ал керек адам да демек. Керек адам болгон үчүн жанагы Сталин дагы катын мага кайтаргылашы деп атат. Демек ал катта дагы көп мазмун жатса керек да. Ооба. Кат жөнүндө маалымат ала алдыңыз эмне? Ал жанагы күндөлүгүндө. Жана мен жогоруда сөз башында да айттым, Абдрахмановдун саясий бейнесин, адамдык бир кудуретин ачып берген нерсе ушул эмеси көрүнүп турат да, тиги күндөлүгүндөчү да. Күндөлүгүндө Абдрахманов керек болсо мисалы үчүн чындап эле совет мезгилине сын айткан. Совет мезгилине чынды бетин эле айтып атат. Ушу күндөлүктө. Күндөлүктө айтып атат. Мисалы үчүн Фрунзеден поездго отурдум дейт, Москвага барганга чейин терезеден көргөн нерселерди айтат. Бул Советтер Союзунда болуп жаткан кемчиликтерди айтат. Сталиндин убагында тиги ошол убактагы чоңдорго кирип чыгып, Кремльге кирип чыгып жүрөт да. Кирип чыгып жүрүп, ошол жердеги аппараттагы көргөндөрүн да Сталинге күндөлүгүнө киргизет. Мисалы үчүн Каганович деп айтып атат. Кагановичке кирип алып туруп, мына Фрунзе кант, Фрунзе токмок, Фрунзе тиги балыкчы деген темир жол долбоорлорун өткөрөм деп жүрөт ошол өкмөт башчы болуп турупчу. Булардын эң негизги идеянын эмилген башында Жусуп Абдрахманов турган да. Ошону ынандырып атсам дейт, Каганович деген бир келесо деп айтып атат. Мени түшүнбөй койду дейт, дейт. Ал айтып атат, бул еврей калкы көп дүйнөгө акылдуу адамдарды, аябай терең адамдарды берген деди да, бирок алардын ичинен да сасыткы чыгат экен, ошолордун бири Каганович дейт. Каганович деген жана айтып атпаймынбы, бул СССРда Сталинден кийинки турган үчүнчү адамга сын айтып атат. Бишкектен Фрунзеден барган поезд дейт, 2 саат кечигип барды дейт Москвага дейт. Мындай башаламандык, мындай кечигүү дейт, мындай Советтер Союзунда гана болушу мүмкүн дейт да. Мына ушул окшогон нерселер бар да, күндөлүгүндө ошол системага каршы айткандыгы көрүнүп турат. Мына көкжал деп атканы бирisi ошол. Анан кийин дагы бир көкжалдыгы бар. Мына азыркыга чейин мына Советтер Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери мамлекеттик тил иштебейт, кыргыз тилинин баркы кетти, башка деп бир проблема кылып атабыз да. Бул мамлекеттик тил, кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө Жусуп Абдрахманов Ленин менен сүйлөшүп атканда чечип алып атат. Ленин айтып атат, советтик бийликтин чечимдерин, чакырыктарын, башка алда түшүндүрүү иштерин бардыгын жергиликтүү элдин тилинде жүргүзгүлө деп атат да. Жусуп Абдрахмановго жалпы жаштарга
сезди көрсөтмөй берет. Жусуп Абдрахманов кийин өкмөт башчы болуп турганда айтып атат. Ленин айткан дейт. Жалпы саясатты жергиликтүү элге өздөрүнүн тилинде жеткиргиле деп айткан. Биз Лениндин осуяттарын турмушка ашырышыбыз керек. Ошондуктан кыргыз тилинде сүйлөгүлө, кыргыз тилин окуталы, кыргыз тилин жайылталы деген. Мына мындай айткан сөз үчүн да көкжалдык керек да. Башка бир адамдар, башка бир ошол учурда саясий ишмерлер өзүнүн тилине мынчалык күйгөн эмес. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Эми мына албетте бул китептин ичинде мына бул биздин 2010-жылы өткөн ош окуясы жөнүндө иликтөөңүз бар экен. Анан ошол эле мезгилде мына саясий партиялар жөнүндө бир ойлоруңуз бар экен. Кодеге мына сиз өткөн советтик мезгилде дагы, эгемен турмушта дагы ушу кыргыздын саясий турмушунун күрөө тамырын кармап ошого үн кошуп келатасыз. Кыргызстандын кыргыз журналистикасында эле эмес, ошол эле мезгилде эл аралык деңгээлде айтайын, мына өзүңүз иштеп аткан BBC радиосунда дагы бир топ ойлоруңузду калчап келатасыз. Ушул Бакыт Орунбековдун ушул жазган ойлоруна сиз канчалык деңгээлде кошуласыз? Ошол мезгилдин үнү деп түшүнсө болобу? Албетте бул эми реалдуу чыныгы фактылардын негизинде жазылган изилдөөлөрдүн анан негизинде жазылды да. Бул саясий макалаларчы. Бул жерде биринчиден жана мен жогоруда айтып өттүм, Бакыттын өзүнүн илимий изилдөөсүнүн объектиси ушул саясий партиялар. Ошол саясий партиялар Кыргызстанда эң биринчи өзү мен дагы Бакыт экөөбүздүн ошол кайра куруундун жылдарында коммунисттик партиянын мүчөсү болгонбуз. Андан кийин ошол мына Кыргызстандагы саясий партиялардын жайнап чыгып, анан кийин жайнап шайлоого аттанып, анан кийин бири менен биригип, кайра ажырашып, анан кийин ар кандай баягы оомал төкмөл кырдаалдар болгон ошонун баардыгын Бакыт кабарчы катарындагы журналист болуп дагы ошолордун баарын көрүп, ошолордун баардыгын фиксация кылып, ошолордун баардыгын анан илимий өзүнчө талдоодон өткөрүп жүрүп отурду. Ошонун негизинде жаралган саясий жазылган макала, саясий публистикалык, андан кийин анын илимий аспектисинен да караса болот да. Мына КДК өзүнчө бир саясий күч болуп, коммунисттик партияга атаандаш күч болуп, мына 90-жылдардан кийин ошо эме болуп турду. Анан атаандаш болуп турду. Анан кийин путч болгондон кийин коммунисттик партия биротоло жаап, ошону менен күнжан болбосо да унчукпай калды дагы. Анан кийин баягы КДКдан анан кийин эле жаңы партиялар бөлүнүп чыга баштаган. Ошондо Үйрөк Текебаев Атамекен партиясы биринчи, Эркин Кыргызстан деген партия чыккан. Анан Топчуке Тургуналиев ал жерде ошол эң биринчилерден өзүнүн партиясын, Турсунбай Бакир уулу ушу партиялар пайда болгон. Ошону менен жалпы социологиялык мындай изилдөө менен жүрүп отуруп, бир Кыргызстанда 100дөн ашып кетти партиялардын саны. Жок, 300дөн ашты. 300дөн ашып кетти. Анда биз бул жагынан дүйнөдө биз рекорд койгонбуз. Дүйнөдө мындай феномен жок. Ошонун ичинде бир эсиме бир күлкүлүү иш түшөт. Бир күнү эле тарых музейинин залына чакырып калышты. Жазуучулардын партиясы түзүлүп аттыр дейт. Анан кабарчы болуп анан бардык, барсак ошол жерде башкалар ким экенин билбейм, бирок эң биринчи төрдө Төлөбөн Касымбеков отурат. Кайран киши. Ушу жазуучулар өздөрү эле ошондо 3-4кө бөлүнүп кеткен болчу. Анын ошо бир бөлүгүн төкөмөз башкарып атса керек эле. Анан кийин бул ошол легендардык парламентте депутат болуп калган киши, андан кийин баягы шайлоого тигиндей мындан кийин кире албай калды да. Анан көрсө саясий партиялар менен гана кирет деген болсо керек, анан кой ошондой деп бир аз мүмкүн бийликке таарынып жүргөн, анан ошондон жазуучулар партиясын түзүлүшүн жар салып ошол партиянын өзү баштап чыкса болобу. Анан эле бирок шайлоого жетпей калды. Сага чейин эле мындай же өзүнүн
ден соолугуна байланыштуу болуп калдыбы же башка акча жоктугунан да болуп калышы мүмкүн. Ошентип анан баягы токтоп калды. Көп партиялардын тагдыры ушундай болбодубу. Анан эми чындап келгенде бул Кыргызстандагы партиялар темасында илимий изилдөөлөрдүн, уланта берүүнүн тарыхый аспекти де, идеологиялык аспекти де, башка маданий жанагындай бир социалдык аспекти де уланта берүүнүн дагы көп немеси бар, зарылчылыгы бар. Чет бакыт жазгандан дагы тиги аны улантуунун абдан зарылчылыгы бар да. Аны ошондой эле саясий көркөм өңүттө да изилдесе болот. Ошондой эле саясий публистикалык ана мына айтып аткан илимий негизде да. Себеби азыркы күндө мына ошол 300 партиянын ичинен шайлоого бир 10-20сы мүмкүн заявка берет катышабыз деп. Ана калганынын каранында жок. Бүгүнкү күндө канча партия бар бизде? 300дөн ашык, бул катталган 300дөн ашык. Айталы биздин кошуналарыбызда 6-7 деген партиялар бар. Катталган партиялардын 2-3өсү тиги бийликке келишет. Мисалы үчүн тиги Россияда 30га жакын партия бар, Германияда бир 26 партия бар, ушундай эле. Да? Мына өнүккөн өлкөлөрдө салыштырмалуу келгенде, биздин Кыргызстандагы партиялардын түзүлүшү, өнүгүшү, башка тенденциялары аябай кызык да, аябай кызык. Ар бир бийлик, мына биз азыр 6-президент менен жашап атабыз, ар бир президенттин бийликке келиши, анын убагындагы учурлар саясий партиялардын өнүгүшү, алар менен болгон проблемалар өзгөчөлөнгөн. Аябай кызык, бул өзүнчө бир чоң тема. Анан кийин мына мен бул китепке киргизгенде бир изилдөөм бар. 2022-жылдагы иликтөөм да. Ал 20-жылы дагы бийлик алмашпадыбы. Бийлик алмашкандан кийин саясатка, саясий партияларга болгон мамиле такыр өзгөрдү. Эми мына дагы эле учкул заман экен. Мына кече жакында президенттик жана парламенттик шайлоо жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Эми бул мыйзам кабыл алынып күчкө кире турган болсо, Кыргызстандагы саясий портрет, саясий процесс дагы өзгөрөт. Мен ушул жерден бир маселени айткым келип атат да. Маселе мына Кыргыздын кечеги башка маданияттар, башка бийликтик бир таасирлер боло элек учурда Кыргыздын өзүнүн табигый жашоосунда, баягы өзүнүн салттуу жашоосунда бул шайлоо негизинен болгон эмес экен да. Кыргыздын табиятында шайлоо жок. Тандоо гана. Шайлоо качан келди? Шайлоо кечеги манаптарды шайлоодо келди. Себеби эмне үчүн дегенде жана падышачылык Россия өзүнүн бийлигин орнотоордо өздөрүнүн өкүлчүлүктөрүн коюп кетти да. Коюп кеткенде анан келип сурашат да, сен эмне ишке кыласыз? Кыргыздарың өзү менен өзү жашай берет экен. Соту да өзүндө экен, баары жогу өзүндө экен. Дегенде анан жанагы башкаруунун системасын ошондо өзгөртүп атпайбы? Анда манаптык жанагы жергиликтүү шайлоолорду өткөзөбүз. Ал жерде мисалы 3 бий бир бийликке келип атпайбы? Ошондо анан бийлердин чабышы, анан ичте ырк бузулуп, анан Кыргыздын табигый жашоосу, салттуу жашоосу бузулуп атпайбы? Анан ошондон арыз-моңдор анан башталып атпайбы? Мына Кыргыздын өзү эгерде табиятында жок болсо, анан албетте бүгүнкү жалпы дүйнөлүк цивилизациядан биз алыс калчу өзүнчө бөлөк болуп, бөтөн болуп тура албайбыз. Бирок ошонун бир ийкемдүү варианттары сиздин талдооңузда болдубу? Жок, менин мурдагы эмгектеримде бар. Кыргыз тарыхында бул эмелер барбы? Мында тандоо, шайлоо, же болбосо мисалы үчүн саясий күчтөр топтордун ортосунда депчи. Албетте коом болгон жерде кызыкчылыктар болот да, Мамлекеттин өзүнүн түзүлүшү да кызыкчылыктардан улам келип чыгат да.
Партиялардын түзүлүшү да кызыкчылыктардан улам келип чыгат. Кыргыз коомунда байыртан бери эле кызыкчылык болгондугу үчүн саясий топтор, процесстердин ортосунда интригалар, күрөштөр, чабыштар, согуштар болуп келген. Эгерде тынч жашай берсең, эч пикириң жок болсо, оюң жок болсо, талабың жок болсо, анда кайсы бир элдин, кайсы бир тиги империянын алдында эле жашап келмекпиз да. Кыргыздын тарыхынын өзү кыргызды эмне үчүн 21-кылымга чейин төгүлбөй чачылбай, төгүлүп чачылса дагы сакталып келди. Мына ошонун өзүндө бул күрөш бар экен, бир стержень бар да ичиндечи. Өзөк бар да, кармап турган өзөк бар. Бул элдүүлүктү, жамаатты сактап калуу, урууну сактап калуу депчи. Мисалы үчүн кыргыздардын тарыхында ар бир уруунун өзүнчө ханы болуп атат да. Мына акыркысы Рахманкул хан деп айтып атабыз. Ал бир улуу памир, кичи памирдин ханы. Ошол сыяктуу эле ага чейин деле болуп келди да. Бул көрдүңүзбү? Бул мамлекеттүүлүктүн эле башаты, мамлекеттин эле башы. Анан кийин мамлекет түзүп алгандан кийин ичинде уруулардын кызыкчылыгын коргош керек, аларды да эске алыш керек, аларды да башкарыш керек, аларды ынандырыш керек. Аны баш ийдириш үчүн кайсы бир дагы күрөштөр жүрүш керек да. Ошондуктан түздөн түз баягы бюллетень салган шайлоо болбосо дагы Кыргызстандын тарыхында шайлоо, тандоо процесстери дайыма болуп келген. Акыркы эле мына жакынкы эле тарыхка Ормон хандын хан шайланышы, Ормон хандын кыргыз башына келишинде дагы мына курултай, бир жума курултай болду деп атпайбы? Бул эмне деген бир жума курултай? Кыргыз урууларынын баштары бирикпей жатты дейт, бири-бирин ынандыра албай жатты дейт, бири-бирин көндүрө албай жатты. Акыры көнүп, анан кийин Ормон ханды хан шайлап, мамлекет бололу деп атат. Өз ара ымалага келели деп атпайбы? Тандап атса. Анан кийин мунун өзү саясий мыкты процесстердин бири да. Мына ошондой күчтөрдүн баарын бириктирип келип, анан биз эл бирип туруп калып, биригип атып, анан кийин мына бүгүнкү күнгө жеттик да. Ошондуктан эми чын алып караганда кыргызды ошо кылымга алып келе жаткан, ташып келе жаткан ошол аталардан келе жаткан мурас, өзөк. Мисалы, ага чейинки, тиги биздин заманга чейинки бар кыргызды бүгүнкү заманга чейин ташып алып келген ошол биздин өзүңүз айткандай өзөгүбүз эмеспи? Анын үстүнө мына жогоруда былтыр мына уңгу жол, уңгу жолда бекерден эмес, ошол баягы өзүбүздүн тамырыбызга кайталы. Эми дарак тамыр болбосо дарак бир өспөйт да. Ошол сыяктуу жанагы сиздин жогоруда Абдрахманов боюнча жазганыңыздын эң башаты абдан сонун болуптур. Анан жанагы Манас менен байланышкан өзүн таануу, тамырына байлаганыңыз абдан сонун болуптур. Анан бул жерден дагы бир так эмес суроо болуп атат. Эми муну кааласаңыз, мисалы орустун мурунку Россиянын мурунку тышкы иштер министри Примаков менен Жусуп Абдрахмановдун канчалык деңгээлде мындай Жусуп Абдрахмановдун баласы болгон деген бир айрым бир маалыматтар тарады эле ушул боюнча. Бул гезиттерде чыккан, эми муну так деп айтууда мен алдын ала айтып коеюн муну. Ушул канчалык деңгээлде изилдеп көрдүңүзбү? Кызыгып көрдүңүзбү? Бул темага да кайрылгам, анткени мындай ооз эки түрүндө дагы айрым бир макалаларда бир сүйлөмдөрдө кетип калган учурлар болду, бирок фактысы, аргументи жок. Эми кызык да. Жусуп Абдрахманов 20-кылымдын 20-жылдарынан кийин Кыргызстандын өкмөт башчысы болуп атат. А Евгений Примаков болсо 20-кылымдын аягында 90-жылдардын орто ченинде Россиянын өкмөт башчысы болуп атат да. Ушул эки адамдын ата балалык байланышы барбы жокпу деп туруп мен суроо коюп алып туруп анан изилдеп чыккам. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүндө, башка документтеринде, башка иликтөөлөрдө Евгений Примаковдун мен бир 10дон ашык эмесин окудум да, интервьюсун окудум. Анан кийин ошол жерде бир интервьюсу сиздин ата тегиңиз ким деген суроо берип атат журналист. Суроо айтып атат. Менин атам 37-30 жылдардагы репрессияга кабылып атылып кеткен деп атат.
Дал келүүчүлүк болот. Ушуну биле, ошондой дал келүүчүлүк андан кийин жанагындай айтканга туура келди. Жусуп Абдырахманов 30-жыл атылып атабы. Бул биринчи баягы гипотеза да. Баласы болушу мүмкүн дегенгечи. Анан ушуга окшогон нерселер бар. 30-жылы Примаковдун ата-энеси дагы Москвада же болбосо башка шаарларда болгон, жашаган. Дегенче. Анан кийин ишилип кыскартып айтканда мен бул бир топ иликтөөлөрдү жүргүзгөндө дал келбей калды. Дал келбей калды. Примаков, ал киши Примаковдун немеде Тбилисиде төрөлүп атат, Грузияда төрөлүп атат. Анан кийин Москвада, Киевде болуп атат да. Киевде болуп атат. Ал эми Жусуп Абдырахмановго байланышы бар, көңүл мындай карым-катышы бар. Мисалден Лилия Брик деген кыз бар. Анан жосо Натансон деген дагы бир Жусуп Абдырахмановдун сүйгөнү бар. Да? Анан алардын иликтеп көрсөм, алар болсо Москва менен Ленинград, Бишкек, Ташкент болуп атат да. Тигилер жакындабайт. Мисалы үчүн анан кийин Примаков деген Жусуп Абдырахмановдун группасында, же болбосо тиги карым-катышында Примаков деген фамилия бар. Примаков деген фамилия ал генерал болуп атат да. Генерал, советтик армиянын генералы дагы Москвага келгенде Жусуп Абдырахмановдор болуп чогулушат, жүрүшөт, карым-катыш кылышат. Андан кийин таркап кетет да. Ал киши болсо Тегеранда жүрөт, Афганистанда жүрүп атат да. Мына ошондой көп дал келүүчүлүк болбой калгандыктан улам анан кийин мен жыйынтык чыгарып атам. Жусуп Абдырахманов, Евгений Примаков Жусуп Абдырахмановдун баласы эмес депчи. Бул жөн эле. Эми бирок биз чекит койбой турушубуз керек да. Бир гана нерсе бар, Жусуп Абдырахмановдун азыр урпактары бар. Примаковдун да урпактары бар Москвадачы. Ошолордун канын алып туруп ДНК генетикалык бир изилдөө жүргүзүп көрсө, мүмкүн чыгып калышы мүмкүн. Эми бул жөндөн айтылбайт деген дагы кыргызда жакшы сөз бар, бирок канчалык деңгээлде ол келечектин иш экен, эгер артынан түшүп изилдеген киши болсо. Кодека биз баягы көрсөтүүбүздүн соңуна чыгып баратабыз. Кошумча айтар сөзүңүз болсо. Жана өзүңүз бир учурда айтып өтпөдүңүз, бул мына Көкжал деген бул жалгыз эле Жусуп Абдырахмановго тийиштүү эпитет эмес, бул мындай жалпылашкан тема катары китепке берилген деп, ошонун ичинде ушу китепте мына Бегималы Жамгырчым жөнүндө очерк абдан ошол көкжалдыктын дәврү өнөрүн көрсөткөн киши жөнүндө. Мына 8 жыл согушта жүргөн Токтунаалы дейт. Андан кийин 10 жыл түрмөгө кезилип, ошондо дагы күрөшүп, сынбай, анан кийин ошондон кийин да келип чарбаны башкарган жетекчи болуп, мына бул өзүнчө. Анан Кубанычбек Нурбеков жөнүндө Советтер Союзунун конституциясына таянып ошо Кыргызстан ошол жерде баягы өз алдынча өз ыктыяры менен чыгып кеткен укуктук жолу бар деген сөздү ошол учурда айтуу үчүн дагы баатыр жүрөк керек болчу. Ошол баатыр жүрөк Кубанычбек Нурбековдун баскан жолу жөнүндө, анын ошол баатырлык эмес жөнүндө дагы ошо баягы мындай мен окуп абдан купулумат болду, мындай көркөм очерк, көркөм портрет депчи. Ошо китептин ичиндеги ошо жалпы мындай баатырлар жөнүндө, көкжалдар жөнүндө портреттердин өзүнчө топтому ушул китептин мындай негизги өзөгүн түзөт деп койсок болот да. Мына ошонусу менен алымдуу, ошонусу менен нарктуу китеп болуптур. Эми баягы студияга келгенде биз ошол белгилүү Арстанбек атабыз жөнүндө жазылган китепти белекке беребиз. Ошо сиздердин ушул үй бүлөлүк китепчеңиздерде анан ушундай көкжал сөздүн кудуретин түшүнгөн ушундай уул кыздаргантан бир өсүп чыгышына, тарбияланышына бир салым кошотко деп белек кылайын. Рахмат. Биздин элдерден сиздерге белек болсун. Кубадеке сиздин дагы өзү баягы түп атаңыз барып кошулабы, Арстанбек? Көркөм сөздүн чебери болгон Арстанбекке гана кыйгарылган бир гана сөз бар, булбул деп
Кыргызста ушу бир гана ушу Арстанбекке инчиленген кыйгарылган сөз да. Анан кийин бүгүн ушу көк жалдар жөнүндө сөз кылып, анан булбул жөнүндө кыргыздын таңшаган булбулу жөнүндө китепти белекке алып атканыбызга маашырбыз. Рахмат. Келип, убактыңыздарды бөлүп катышып бергениңиздер үчүн, ошол жалпы кыргыз элине жакшы бир сөзүңүздөрдү ортого салып бердиңиздер. Сизге бактыга чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу.